Биринчи катышуучубуз тыпылдаган, таптак сүйлөгөн, жаңылмачты ушунчалык таптак айткан келечектеги Кыргызстандын эң алдыңкы журналисти Талайбекова Алия деген тыпылдаган тыңгыз биздин студияга тыпылдап келип калды. Тосуп алабыз. Алия? Ал. Кандай? Жакшы. Жакшысыңбы? Студиябызга жакшы эле аман эсен келип калдыңбы? Ооба, жакшы келдик. Канча жаштасың? 10 жаштамын. 10 жаштасың. Ооба. Качантан баштап теле алып баруучулукка кызыгып баштадың? 1-класска баргандан бери эле. Өзүм алып баруучу болгонду жакшы көрөм. Үйдөн дагы ушундаймын. Алып барып, мисалы, апамдарды, мамамдарды алып барып, сиздин атыңыз ким ушундаймын. Өзүң ушинтип интервью алып сурай бересиң. Ооба. Мен анда сенин ордуңа сахнанын аркасына кетейин, сен менин ордума отуруп бир алып барып көрбөйсүңбү? Практика деген керек да, туурабы? Ооба. Кандай дейсиң? Сону мүмкүнчүлүккө мени мактап туруп айтасың, ушундай деп жакшылап мактап койсоң, Анан кийин сен мыктысың долбоорунун алып баруучусу 5 мүнөткө Алия болот. Алия Талайбекова болот. Макулбу? Макул. Мен кете берейин. Азыркы кезекте сен мыктысың долбоорун алып барып жүргөн, жакшы алып барат, өзүнө тең биздин Самат Эркинбековду студияга чакырып алсак. Саламатсызбы? Саламатчы. Келиңиз, отуруңуз. Атыңыз ким? Канча жаштасыз? Атым Самат. Жашымды сыр эле ойдон калсынчы, жашым. Айткандан уялам. Кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Мен башында комбайн айдагым келчү. Анан кийин комбайн көп бузулат экенин билип, велосипед тепким келип калды. Анан акырында космонавт болгум келип, космонавт боло албай калган үчүн светчи болуп иштеп калдым. Азыркы учурда светчисиз, электрик. Ооба. Жакшы, кол чабуулар. Орамашалы. Болду. Кол чабуулар. Мына. Алия, сен айтасың да, кийин алып баруучу болуп жүргөн кезде биринчи практикаңызды каяктан өттүңүз эле десе, Самат Эркинбеков менен чогуу өткөм деп айтасың, Ооба. Эми журналистикада өзү дикция деген жакшы болушу керек. Сүйлөгөн сөзү, интонациясы жакшы болушу керек. Азыр мен сенден экзамен алам. Макул. Азыр мен сага могу кагазды беремин. Ушул кагазды окуйсуң. Бирок кагазды жөн окубайсың. Менде быйтыкчалар бар, смайликтер бар. Ошол быйтыкчалардын мүнөзү менен окуйсуң. Быйтыкча күлүп турган болсо каткырып окуйсуң, ыйлап аткан болсо ыйлап окуйсуң, жөн эле жылмайып турган болсо жылмайып окуйсуң. Жарайбы? Жарайт. Бир сере карап ал. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дин тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык Улуттук телерадио корпорациясынын Баластан каналы жаш муундун талантын ачуу, шык берүү максатында Сен мыктысың долбоорун уюштурууда. Браво! Эми быйтыкчалар менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров демилгеси менен инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дини тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык Улуттук телерадио корпорациясынын Баластан каналы жаш муундун талантын ачуу, шык берүү жана максатында Сен мыктысың долбоорун уюштурууда. Бул көрсөтүүдө 5 жаштан 12 жашка чейин мыкты сүйлөгөн, тартынбаган, шайыр өзгөчө талантка ээ балдар катыша алат.
таланттууларды тандоо 2 турдан өтүп, биринчи көргөн видеолор аркылуу өргөзө, экинчиси видео аркылуу түзүлгөн композиция. Кийинкиси Сен мыктысың, көрсөтүүсүңдү жактысынан 5-ден ачын балдар каталып алардын ичинен 30га чуучу тандалып алынды. Мен ыйлаган жокмун. эмне кылдың? Мен актриса болдум. Кол чабуулар болсун, Алия. Азаматсың Алия. Өтө керемет окудуң. Мен сендей жашымда мен чүк ойногондон башка эчтеке кылчу эмесмин. Алия, сендей кызды кандай адамдар тарбиялап атат болду экен? Жана кандай адамдар коштоп келип турган болду экен биздин студиябызга? Кимдер келди? Мен бул студияга чоң апам менен, мамам менен, жана байкелерим, эжекелерим менен келдим. Анан иним. Чоң апаң менен сүйлөшөлүбү же апаң менен сүйлөшөлүбү? Чоң апам менен. Чоң апам менен. Саламатсызбы? Аты ким? Тамара. Тамара апа, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө журналист бирөө жарым барбы же кызыңыздын өзү тубаса талант эле ушундайбы? Өзүнүн тубаса талант эле ушундай. Кичикейинен бери эле ушул эшикте ойносо деле китеп-ситептерин алып мугалим болуп, мотивация берип, көчөдөгү балдар кыздарды чогуу алып окутуп, ушинтип эле ойноп жүрчү. Ошондон улам эле мен өзүм байкап эле анан ушу кызды ушу жака алып келип көрсөмбү деген оюм бар болчу, бирок ошол оюм иш максатка ашып калды да. Оюбуздагыдай болуп калды да. Жакшы, сизге чоң рахмат. Кош келдиңиз, жакшы отуруңуздар. Алия, апаң аябай мактады сени. Жаңылмач айтчы. Макул. Көпкө көпөлөк көк болуп көкөлөп көрүн деп көрсөтүп, көңүлдү көтөрүп, кызыл көйнөгүн көп кызга көрсөтөт. Канча көпөлөк болду ошондо? Көпкөк. Көпкөк. Көпөлөк. Көпкөк. Көпөлөк. Көргүң деп көрсөтүп. Көпкөк көпөлөк көргүң деп көрсөтүп. Кайтыр. Көпкөк көпөлөк көргүң деп көрсөтүп. Жок, көпкөк көпөлөк. Көпкөк көпөлөк көргүң деп көрсөтүп. Көңүлдү көтөрүп. Көк кызыл көйнөк. Көк көйнөк кийген бикеч. Бикеч жок бул жерде. Туура айттымбы? Көк кызыл көйнөгүн көп кызга көрсөтөт. Баракелде. Сонун. Ушуга эле музыка коюп койсо рэп болуп калат, билесиңби? Билем. Сахнага чыгалы дагы бир өнөрүңдү көрөлүк. Ал өнөр монолог экен, Ооба, монолог. Жүр анда сахнага чыгалы. Макул. Быйтыкчалар кала берсин, Болгону 10 жашта келечектеги теле алып баруучу Алиядан монолог бугу эне. Ошону менен майрыкчар жез кемпир 2 баланы 2 колунан жетелеп, азыркы эне сайдын жээгине жетип токтоду. Эй, улуу дайра эне сай! Эмесе 2 көздүн 2 чечекейиндей болгон могу адам баласын муздак койнуңа ал. Жер үстүндө бул экөөнө орун жок. Ач койнуңду, ал 2 периштени, улуу дайра эне сай. Кана, коштошуп алгыла балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле. Мени жаман көрбөгүлө. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган. Кандай жансың деги? Деди майрыкчар жез кемпир. Мен бугана болом. Адамча сүйлөбөсөм сен кайдан түшмөксүң да, кайдан собол укмаксың? Каалаганың эмне бугана? Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул 2 кичинекей адамды эмизип багып алам дейсиңби? Ошентем акылман чоң эне.
Жакшылап ойлондуңбу? Булар деген адам баласы. Чоңоюп алып, өзүңдүн буучаларыңа ок атат. Ошону ойлондуңбу? Мен буларга эне болом. Булар мага бала болот. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санаасын? Кең пейил буг эне. Адам деген кандай экенин сен али билбей турбайсыңбы? Деп башын чайкады майылча дескемпир. Адамдар кайберен эмес, бирин-бири аябайт. Сөзүмдүн актыгын өз көзүң менен көрөрсүң, өз мойнуң менен тартарсың деп, бул эки кичинекей адамды сага деле берип коер элем. Бирок адамдар көрөр замат бул эки кичинекей адамды өлтүрүп салат. Эч ким таппас. Алыс жактарга алып кетем бу балдарды. Аясаң акылман чоң эне. Кое берсең, челинип сүткө толуп ооруп турат. Бала деп сыздап турат ак сүтүм. Бала деп ийип турат ак сүтүм. Браво, браво. Рахмат. Азаматсың. Буг эне сизди биздин студиябыздан куру кетирбейбиз. Сизге өзгөчө белектерибиз бар. Сен мыктысың долбоордун белектерин ортого алып чыгабыз анда. Мыктысың, сен мыктысың. Бул китепче. Жана заманбап китепче, планшет. Сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы Алия Талайбековага берилет. Кол чабуулар болсун. Келечекте чоң ушул студияны ээлеген мыкты кыздардан бол. Рахмат. Урматтуу досум, бир гана таланттуулардын башын бириктирген Сен мыктысың долбоорун көрдүң. Бизди кийинки жумадан дагы сөзсүз көрүп кой, досум. Кийинки жумадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баластан телеканалы уюштурган Сен мыктысың долбоорун жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө достор.